Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүн биз Түндүк Муз океанына саякатка барабыз. Бүгүнкү биздин сабактын максаты Түндүк Муз океанын географиялык абалы жана анын тиричилиги жана деңиздери жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Бул эмне экенин билесиңерби балдар? Бул муз жаргыч. Эмне себептен биз бүгүн саякатка муз жаргыч менен барабыз? Себеби Түндүк Муз океаны башка океандардан өзгөчөлүгү жылдын бардык мезгилинде көпчүлүк бөлүгү муз менен капталып турат. Анда эмесе саякатка кеттик. Биз буга чейин Атлантика, Тынч океаны жана Инд океандарын өткөнбүз. Ошол океандардын аралдарын жана жарым аралдарын дал келтиребиз. Бул жерде иретсиз жайгашкан кайсыл океандын жарым аралдарын дал келтиребиз. Азаматсыңар. Атлантика океанында Исландия, Сицилия, Пиреней, Тынч океанында Камчатка, Сахалин, Япон, Инд океанында Шри-Ланка аралы жана Индостан жарым арал жайгашкан. Азаматсыңар. Түндүк Муз океаны качандыр бир убакта тузсуз көл болгон. Атлантика океаны менен кысык аркылуу байланышып турчу. 18 миллион жыл мурун плиталардын тектоникалык кыймылынан Байыркы Лавразия материги ажырап, Түндүк Америка жана Евразия материктерин ажырап, Түндүк Муз океанынын аянты чоңоюп жана азыркы Түндүк Муз океаны пайда болгон. Түндүк Муз океаны цифра менен аянты 14,1 миллион километр квадрат, орточо тереңдиги 1220 метр, эң терең жери 5527, эң жазы жери 3200 километр, жээгинин узундугу 45389 километр. Түндүк Муз океаны башка океандардан өзгөчөлүгү ал аянты кичине, тайыз жана деңиздери аз жана ал жерде төмөндөгүдөй деңиздер жайгашкан. Анда эмесе деңиздери Буфорта деңизи, Чукот деңизи, Чыгыш Сибирь деңизи, Лаптев деңизи, Карск деңизи, Ак деңиз, Баренц деңизи, Гренландия жана Линкольн деңиздери жайгашкан. Бул Түндүк Муз океанынын деңиздери. Аралдарына токтолсок, Шпицберген, Гренландия аралы жана бул жерде бир нечелеген майда аралдар жайгашкан. Океандын таманы Ломоносов атындагы кыркатоо жайгашкан океанда. Бул мындан канча 10 000 жыл мурун Гренландия менен Евразия материгин байланыштырган кургактык болгон. Бүгүнкү күндө ал океан алдындагы кыркатоону океан алдында кыркатоо болуп эсептелинет. Жаратылыш шарттарын изилдөөдө бул Россия, Норвегия, Швеция мамлекетинин окумуштууларынын саякаттары жана алардын баатырдык иш-аракеттеринин мааниси өтө чоң экен. 16-кылымдын акырында Вильям Баренцтин саякатынан алынган маалыматтардын негизинде Түндүк Муз океанынын батыш бөлүгүнүн картасы түзүлгөн. Арктикада Челюскин муз жаргычы 1934 жылы 13 февралда кеме Арктиканын муздарында туткунда калган. Экипажда 100 киши болгон. Түндүк Муз океанындагы айсберг жана торос муздары көп. Катуу тоңго муздун катарлары бул торос муз, анан айсберг бул чоң муздун сыныктары. Органикалык дүйнөсү эң чоң сүт эмүүчүлөрдүн бири ак аюу Түндүк Муз океанынын жээктеринде жашайт. Жана морждор, тюлендер, киттер, белуха аттуу кит, узуну 6 метрге, салмагы 2 тоннага жеткен кит. Тюлен, андан тышкары сел, треска аттуу балыктар, канаттуунун түрлөрү жашайт. Анан экологиясына сөзсүз түрдө токтолушубуз керек. Бүгүнкү күндө Түндүк Муз океанынын калың муздары жылдан жылга жукарып, ээрип жана Евразиянын түндүгүндөгү жээктердеги муздардын эриши. Бул жалпы жердеги температуранын көтөрүлүшү. Бул муздардын эриши менен кандай чоң экологиялык проблемалар? Себеби согуштун убагында Россиянын түндүгүндөгү жээктерде
курал жарактан чыккан химиялык калдыктарды ушул жерде тоңдуруп муздун алдында бир нече жылдардан бери жаткан муздардын эриши. Булардын эриши менен канча жыл мурун тоңуп турган уулуу заттар бул жаратылышты булгайт. Жана акаю. Акаю бүгүн жоголуу коркунучунда турган сүт эмүүчү жаныбар болуп эсептелинет. Себеби бул муздардын эриши буларга азыктын таап жеш мүмкүнчүлүктөрү азайып, ачкачылыктан дагы ар түрдүү экологиялык кырдаалдардан жоголуу коркунучунда турат. Бул ошол Түндүк Муз океанынын жээктериндеги согуш учурунда калган химиялык калдыктар. Булардын эриши бүгүнкү экологияны булгашы мүмкүн. Анда эмесе Түндүк Муз океаны жөнүндө маалыматтарды алдык окшойт. Анда биз контурдук картабызды алып чыгып, ал жерге жогоруда көргөн деңиздерди, андан тышкары булуңдарды, чоң аралдарды түшүрүп жана аларды жаттайбыз. Көрүшкөнчө кийинки сабакта.